Сыктывкарга чогуу ошодо МЧС менен совместный МВД балдарга сууга кантип секириш керек, кантип секирбеш керек, өзүнүн алып жүрүш керек, кайсы жерде сууга түшсө болот болбойт дегендерден инструктаж көрсөтүп атыптыр. Балдарга ошондой эле жактан шоу компаниясынан суусундуктарды, максы, шаруа чалап, аралашып бүт берип атыптыр. Бекер. Азыр бир концерт өтөт экен. Андан кийин балмузактар беришет экен. Сону негизи балдарга ушундай нерселерди көп кылып туруш керек. Үйрөтүп, эмнени кылса болот, эмнени кылса болбойт, сууга кантип секириш керек, кантип куткарыш керек, биринчи жардам кантип көрсөтүш керек деген боюнчачы. Ошол себептен жаш өспүрүмдөргө сөзсүз түрдө чоң адамдардын коштоосунда гана сууга түшүү зарылчылыктарын белгилеп кетким келет. Мындай учурда балдардын өмүрү, ден соолугу объектов. Надо знать правила, да? И все полученные навыки и знания, я думаю, они вам понадобятся, чтобы быть осторожными, внимательными на водных объектах. И самое главное, берегите себя, всегда будьте осмотрительными, потому что безопасность. Негизи достор, ушундай иш-чара өткөзгөн туура, жакшы, керектүү, бирок кичине балдарда бакачы бир 5 жаш, 6 жаш, 7 жаш, 10 жашка чейин моундай эми чоңураак акелердин туура эле айтып аткан сөздөрүн укпайт берет да, кереги деп алышат. Аларга мындай көрсөтүп бериш керек дейм да, ошо туура болмок. Кантип биринчи жардам көрсөтүш керек, кантип жанагы жгут кылыш керек, кантип сууга чөгүп атса кантип чыгарыш керек, ошол мындай практикада по факту көрсөтүп берген туура болот го дейм да.